Президент Садыр Жапаров коомчулукту кызыктырган катуу талкуу болгон жана көпчүлүктү тынчсыздандырган маселелер боюнча маек берди. Анда өлкө башчы бир топ маселелерге токтолуп, өлкөдө аткарылып жаткан иштерди айтты. Маек учурунда социалдык объектилердин курулушу жүрүп жатканын билдирди. Берилген маалымат боюнча курулуштар төмөндөгүдөй. 2020 жылдын октябрынан 2022 жылдын 1 апрелине чейинки аралыкта республикалык бюджет эсебинен 159 социалдык объектинин курулушу бүттү. 68 мектеп, 16 бала бакча, 12 саламаттыкты сактоо объектиси, 4 маданият объектиси, 4 спорт объектиси, 23 таза суу объектилери, 11 башка объектилер тагыраагы, административдик имараттар, стационардык транспорт көзөмөл пункту, ипподром, 21 капиталдык оңдоп түзөө объектиси курулуп бүттү. Жогорудагы объектилерди курууга республикалык бюджеттин эсебинен 4 миллиард 929 миллион сом акча каражаты каржыланган. Кумтөр алтын кениндеги алтындар кайда жана канчадан сатылып жатканы тууралуу да айтылды. Президент Кумтөрдөгү алтынды эч ким уурдай албастыгын баса белгиледи. 1 грамм алтын уурдай алышпайт. Руда келип фабрикага түшкөндөн баштап алтын чыгып кара балтага жеткенге чейин, андан аффинаждалып улуттук банкка келгенге чейин бардык жерде 10 катар күзөтүүлөр, онлайн камералар турат. Андан сырткары бир эле киши катышпайт да процесске. Ар бир жерде 10 чактан киши катышып, актыларга кол коюшуп, ар бир граммын жазып, бири-бирине өткөрүп берип турушат. Ал видеолор баары архивде сакталуу болот. Азыр дагы барып, былтыркы ушул күндүн видеосун жана бардык алтындардын көлөмүн карап чыксаң болот. Ал эми сатканын улуттук банк биржага сатып берип турат. Ал дагы архивде болот. Кайсыл күнү канчадан сатты? Биржа баасы да көрүнүп турат. Кыскасы, алтын уурдалат деген арам ойдон алыс болушубуз керек. Алтындын ар бир граммы эсепчөттө турат. Серепчилердин айтымында президенти мынтип ачык айкын жооп берип, бардык маселени көз жазымда калтырбай жатканын алкоого аларлык иш дешет. Айрыкча Кумтөр алтын кенин мамлекетке кайтарууда президент чечкиндүү кадам жасаганын баса белгилешет. Кумтөр деген маселе аны улутташтыруу, бул мамлекетке алуу, бул абдан азап тозоктуу иш болгон. Бул боюнча канчалаган өкмөт башчылар отставкага кеткен, асты Насырдин Исановдор көз жумган. Эгерде биз дагы чабалдык кылганыбызда дагы кандай окуялар бүтүшү мүмкүн эле. Бирок бул жолу президент эрктүүлүктү көрсөтүп, Кумтөрдү мамлекетке кайтарып алды. Бул да чоң эмгек катары биз бааласак болот. Ошондой эле тышкы саясат менен ички саясатты айкалыштырып, кээ бир элчилерди алмаштырып, компетенттүү адистерди жөнөткөндүгү да бул чоң эрдик. Чек ара маселеси да унутта калган жок. Анда Тажикстан менен болгон чек ара тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Тажикстан менен чек ара маселеси токтоп калган жок. Чечилип эле келе жатат. 600 чакырымы бүттү, 300 чакырым калды. Бирок жай жүрүп жатат. Жай жүрүп жатканы бизден эле эмес, эки тараптан тең болуп жатат. 30 жылдан бери чечилбей келе жаткан чек ара бир айда чечилип калбайт экен да. Талаш тартыш жерлер бар дегендей. Бирок жакынкы аралыгында Кудай буйруса толук чечебиз. Чек араны толук бүтпөй туруп, эки жак тең 1 метр жерге тосмо кое албайт. Аны түшүнбөгөн кишилер тосмо койсо болбойт беле деп сүйлөй берет. Бүтөөрү менен эки жак тең бир күн калбай тосмо тарта баштайбыз. Чек ара постору ачылат, соода сатык жүрө баштайт. Өзбекстан менен азыр кандай жакшы мамиле болуп жаткан болсо, Тажикстан менен дагы ушундай мамиле болот. Карым-катташ мурдагыдай уланат деп ишенип турам. Коомчулукта президенттик администрациянын жаңы имаратынын курулушу тууралуу түрдүү пикирлер айтылып келет. Дал ушул имарат канчалык деңгээлде керек деген маалымдады. Негизи мен жыргал жашоого көнгөн эмесмин. Мындан ары деле жыргал жашоон самабайм. Айрым ою бузук адамдар айтып жаткандай менин олтурган жерим укмуш болуш керек. Жашаган жерим андан да укмуш болуш керек деп салып жаткан жерим жок. Жөнөкөй жерде олтуруп алып деле иштей берем. Негизи ар бир кабыл алынган чечимдерим, жасаган иштерим келечекке мурас болуп калса экен деп жасап жатам. Баарыбыз бул дүйнөдөн өтөбүз. Убакыттар өткөндөн кийин унутулабыз. Ал эми жасап кеткен иштерибиз, салып кеткен имараттарыбызды келечек муун дайыма эстеп, атыбызды атап жүрүшөт. Имарат салып жатсам, мен аны көрүмө көтөрүп кетпейм. Эл үчүн келечек муун үчүн калат. Бул имарат эмне үчүн салынып жатат деп суроо берсеңиз туура болмок. Убакыттар өткөн сайын заман өзгөрүп жатат, эл өсүп жатат. Бишкектин борбору автоунааларга толуп кетти. Мурда Москвада тыгындарда 2-3 саат турасын дечи элек. Азыр биздин Бишкекте эле кем калбай калды. Ошол үчүн биз бир эле президенттик имаратта эмес, бүтүндөй министрлерди өйдө жакка көчүрөбүз. Бардык министрлер бир эле имаратта отурушат. Ал имаратты биз 2023 жылы баштайбыз. Дал эле ушул президенттик имарат салынып жаткан жердин күнчыгыш маңдайына салынат. Ошентип күч органдарынан башка министрлердин, өкмөттүк уюмдардын баарын борбордун өйдө жакка көчүрүп кетебиз. Буга да мамлекеттин накталай акчасы кетпейт. Министрликтердин азыркы отурган имараттарына алмашуу жолу менен эле салып коебуз. Өзүбүздүн ата мекенди куруучулар эле салып коюшат.
Азыркы учурда бийликке эл тарабынан колдоо гана керек дешет жарандар. Бул абдан президенттин социалдык тармактар аркылуу эл менен түздөн түз байланыш турганда бул жакшы, бул ачык айкындуулук, жанагындай бюрократия болуп, президентке барып, анын коомдук кабылдамасына жазылып, анан эртең кел же 2 айдан кийин кел деген чектөөлөр жок. Канча WhatsApp группада өзү айткандай, жаңы президент болгондо айткан, өзү айткандай WhatsApp группалары бар. Жооп бере албай калып атам деп кечирим сурагандыгы, эл менен байланышып жаткандыгы, ошол эле Facebook, Twitter, Instagram башка баракчалар аркылуу дагы баарлашып жатканы, элдин түз суроо берип жооп алып жаткандыгы дагы бул. Мындан ашык кандай демократия керек дагы. Мамлекет башчысынын айтымында сырттан меймандарды күтүп алуу үчүн аларга шарттарды жаратуу зарыл. Белгилей кетсек, Кыргызстанга 26 майда Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин келиши күтүлүүдө. Андан сырткары Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев дагы иш сапары менен келет. Мимоза Жамек кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак, Ош шаары.